Тагдырыңыз манасчылыкка кандайча байланып калды? 6-7 жашымда баатырлар түшүмө кирди. Бала деген бала чагында түш көрөт, ар кандай түштөрдү көрөт. Мен 6-7 жашымда манастын ким экенин билчү эмесмин. Кимдир бирөөлөр бул манасчылыкты аян катары түшүнүшөт экен. Аян эле эмес, бүтүндөй жашоо, андан кийинки баскан турганы. Манасчылык өнөр адамдын эркинен тыш Түшмө кирген баатырлар коштоп жүргөнүн азыркыга чейин туям. манаста деген эмне деген көөнө сөздөр бар. Бирок мен өзөгүмдү байкадым, бабаларга улуу рухка суусаган. Асман менин жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй. Мен жанымда отуруп уккан адамдардын ыйлагандарын көп көрдүм. Бай Голливудтун киносу буякта эле калат. Ер манас деп бакырып улаккан нерсыргак тийип келди качыр. Улуу сөзгө маани берген байга аудитория жок. Атты минип алып талаага чыгып манас айтам. Бул манас 1 мүнөт, 2 мүнөт айта турган нерсе эмес. Айланайын сыргак жан, эңкейип кетсем эгим жок. Эч болбоду дегенде, эжемен тулган жeenим жок. Ичим күйүп борум чок, бир Кудайдын буйругун көтөрбөскө чарам жок. Арбаңыздар, амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешүүбүздө подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте кызыктуу конок келген. Аты жөнү Замирбек Баялиев, манасчы. Кош келипсиз. Арбаңыз. Ассаламу алейкум. Бар болуңуз, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мекенден алыста жүрсөк дагы Москвадагы мекендештерибиздин ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү милдетибиз. Москвада өз тилиңизде сүйлөп тейлеген жана сизди чын дилинен түшүнгөн кесипкөй медициналык адистердин болушу кандай жакшы. Маманов клиникасы бул заманбап медицинанын жана кыргыз меймандостугунун айкалышы. Клиника төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш дарылоодан баштап эң татаал имплантация жана брекет коюуга чейин. Аялдардын ден соолугун коргоо жана кош бойлуулукту кылдат көзөмөлдө. Жогорку тактыктагы УЗИ жана лабораториялык анализдердин баардык түрлөрү. Кулак, мурун, тамак ооруларын заманбап ыкмалар менен дарылоо. Чоңдорго жана кичинекей бөбөктөргө кам көрүү. Биздин клиникада заманбап аппараттар жана көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер сиздин кызматыңызда. Москва шаарында Маманов клиникасынын 3 борбору иштейт. Жашаган жериңизге ылайыктуу даректи тандап, борборлорубузга кайрылсаңыз болот. Бизге келиңиз. Сапатыбыз мыкты стандартта. Ал эми мамилебиз өзүбүздүн меймандос кыргыз пейилиндей. Эми баардыгына ыраазычылык билдирем. Анткени өзүнүн убактын күндөлүк графигинде да эсептеп туруп, ушул Эрнистин подкастына барайынчы деген өзү мага сый урмат. Ошого мен ыраазычылык билдирем келип бергениңизге. Чоң рахмат, чакырганыңызга чоң ыраазычылык билдирем. Эми буга чейин манасчыларды көп болбосо да аралатып чакырып келатам. Бул манас ааламы, манас дүйнөсү, кыргыздын манасы мен үчүн аябай кызык. Мен үчүн өтө сырдуу. Ошон үчүн мен эми өзүм манас боюнча адис болуп болгондон кийин ошол адистердин, мындайча айтканда манасчылардын пикирин угуу, алардын дүйнөсүнө баш багуу мен үчүн кызык. Ошон үчүн мен мындай суроолорду аябай камдадым сизге. Эми албетте мындай стандарттуу болсо дагы мен бул суроону башында беришим керек. Ушул манасчылык өнөргө сиз кандайча кабылдыңыз? Тагдырыңыз манасчылыкка кандайча байланып калды? Чоң рахмат. Дегенде 6-7 жашымда баатырлар түшүмө кирди. Кармайын деп тегеректеди. Ошол түш 11 жашка чейин уланды. Мен ал түштөн ойгонуп кетсем кутулуп кетчүмүн. Бул адат болуп калды. 11 жашымда эсимде калган ошол чак түштө үйдө уктап жатканда баатырлар келатат деп эшикке чыга качыпмын. Апам болсо кошуна чоң апалар менен отурган экен. Ай, карачы артынан деп агамды жөнөтөт. Мен огороддо алма бакта турсам агам келет, эмне эркелеп атасың деп. Ошондо мен эсимде калган ошол болгон. Жок, эркелеген жокмун деп анан өзүм ой жүгүртүк берип, баягы адат болуп калган нерсени көрдүм. Андан тышкары 15 жашымда түш көрдүм. Кийин манас айта баштадым. Албетте мектептен манас темасын окуганбыз, сабагын. Андан тышкары 17 жашымда манас
айтпайм деген үмүт мындай бир тыюу болду өзүмө. Мен башка кесиптин ээси болом деп. Ошондо ооруй баштадым. Больницаладым. Бардык анализдер туура таза чыкты. Бирок мен кылдай арыктадым. Баягы түшүмө бат байма бай кире баштады. Манас айт деп кыйнай баштады. Анан Манас атанын күмбөзүнө барып түлөө өткөрүп, андан кийин Манас айтып калдым. Негизи эми интернетте карасам, ушул Манас темасы боюнча, манасчылык боюнча кимдир бирөөлөр бул манасчылыкты аян катары түшүнүшөт экен. Аян депчи. Башка бирөөлөр айтат, бул мындай сөздүн жогорку бир техникасы. Сөздүн айтуунун, коюлуштуруп айтуунун, мындайча айтканда бир техникасы, өзүнүн шыгы барлар ушуну өздөштүрсө, ушу Манасты канча мынча мындай бир тааныштыгы болсо, муну жасаса болот дегендер дагы жок эмес экен. Бул кандай процесс болот ушу Манас айтып атканда? Бул аян дегени жол берүүсү бир эле манасчыга эмес, ал жазуучуга деле, башка тармактагы адамдарга деле бул аян болот. Манас ата түшүнө кирген учурлары болот, жакшылыктын жышаны деп койсок болот. Ал эми манасчыга болсо аян бергени анын ошого жол бергени, Манас дүйнөсүн айтканга жол бергендиги деп түшүнсө болот. Ал эми аян эле эмес, бул бүтүндөй жашоо, андан кийинки баскан турганың, андан кийинки ошо Манас дүйнөсүндөгү абалга киргениң, бул бүтүндөй жашоо. Булас нерселерди жасабаш керек. Ыйман Зат нарк насилдин өзөгүндө бул нерсени жашооңдо алып жүрүшүң керек. Маселен, мен мындай ойлойм, салыштырмалуу айта турган болсок, сүткө уютку түштү айран. Ал канча бир убакыттан айран болуп уюду. А манасчы да ошондой. Арбакты арыгандан кийин ал күндөн күнгө абалы, таасири өзгөрөт да ыргашыктуу боло баштайт. Жамактай баштайт. Күйдүм ырларын айта баштайт адегенде жаш кезинде. Анан барып улуу дайрага Манаска түшөт. Бул энергетика акырындап топтолуп отуруп, кийин буркан шаркан түшкөн албуттаган дайрага айланат. Ошол 12-13 жашыңызда дедиңизби? Түш көрүп. Мен 6-7 жашымдан баштап 11 жашка чейин, анан 15 жашымда азыр деле түшүмө кирет. Ошол негизи балага эми түш көрөт. Бала деген бала чагында түш көрөт, ар кандай түштөрдү көрөт. Эмне үчүн ошол Манас боюнча түштөр кирди деп ойлойсуз? Же ага чейин кандай бир өзүңүз ошол Манаска тиешеси бар кишилер менен, же ошолордун айтканын, же ошол чөйрөдө өсүп, угуп, тыңдап, ошондой болгон үчүн анан могу аң сезимиңизде ошол Манас деп атып, анан балким ошого байланыштуу түштөрдү көргөндөсүз. Абдан туура чечмелеп тереңирээк кирип атасыз. Бул маселеде адамдын психологиясында же табиятында бир нерсеге суусаса, ошол түшүнө кирет, ойлонсо түшүнө кирет деген түшүнүктөр бар. Бирок мен 6-7 жашымда Манастын ким экенин билчү эмесмин. 11 жашымда деле Манас ким экенин билчү эмесмин. Манас атанын күмбөзүнөн бир 10 километр алысыраак жашайм, бирок 15 жашымда 1000 жылдык өтүп атканда көргөнмүн. Ага чейин көргөн эмесмин. Бирок 1-классымда мен мектепке барганда Манас айтып бергем. Ал деле мен эсимде калганы, агаларым үйгө келип, Замир Манас айтты бүгүн, жаңы жылда айтты десе, ата-энем таң калып, "Ай сен кантип айттың Манасты?" дегенде, "Мына мынтип айттым" деп айтып бергем. Бирок ал Саякбай, Сагынбайдын вариантында жок, китепте жок Манас экен. Аны мага ким үйрөткөнүн да билбейм. Кайсы элден үйрөнгөнүн да билбейм, бирок ошондой учурлар болду. Өмүр бою Манас айтам деп эч убакта ал учурду ойлогон жок. 15 жашымда деле ойлогон жокмун, түшүнгөн жокмун. Бирок бул таасирлер адамды жан дүйнөсү менен байланышкан бир улуу касиет жетелеп жүрүп отурду. 17 жашымда мен башка кесиптин ээси болом деп, бул эмне болуп жүрөм, мен муну унутайын деген унуткан учурларында мен ооруй баштадым. Анан ошол нерселердин баардыгы түшүмө кирип атып, баягы өзүм алдымча Манас айтып атып, анан элден бат алгандан кийин жолуна түштүм да.
Ошондуктан бул нерсени адам өзү тандабайт. Кудайдын буйругу менен бир тандоо келсе, аманат болсо, анан аманатка кыянат кылган болбой калат. Ошол менен бул 1000 жылдап жашап келаткандыгын мен жоон терим менен сезип, ушул дүйнөлөшүү доорунда дагы бул нерсе келечекте дагы айтыла берүүнүн толук ишенем. Ошол зор улуу вазыйпаны, чоң аманатты кабыл алдым деп атпайсызбы? Ал нерсе элди чогултуп, анан кийин бата алгандан кийин ушул токтоду дегендей кылып атасыз да. Бата алгандан кийин эмне болду? Кандай жай-жайына түштү? Эмне жай-жайына түштү? Мен табиятыман тартынчаак, уялчаак адам болчумун. Керек болсо эл алдында эмес, үйдөн да сүйлөгөндөн тартынчымын. Анан эле элдин астына чыгып манас айтып калуу дегенге биякта бир албууттанган күч жаныма тынчтык бербей бук болуп айттырып атканы менен элге чыга албай жүрдүм. Талаага ат откосуп жалгыз чыгып манас айтып жүрдүм. Ошондой учурда мени 1 жылдын ичинде таанып калгандар болду, көрүп калгандар болду, манас айтып атат деп. Мен элди көрсөм токтоп калчумун. Бирок байкабай калган да учурларым болду, жаныма отуруп калган элдерди. Анан ошол нерсе биздин үйгө жетти, ата энем укту. Ой, бул балам ушундай бир дели өрүп жүрөт, өрөпкүп жүрөт, бир оолугуп жүрөт деп анан жолум ачканда, элден бат алганда мен ачыкка чыгып айтып калдым. Мен ошондон улам баягы сыркоонун баары токтоду. Жолума түштүм десем болот. Бул менин башымдагы эле эмес, баардык манасчылардын башында ушул нерсе болгон. Илгерки манасчыларда да болгон, залкар манасчыларда да болгон. Окуясы башка, формасы бир десек болот. Эми жалпак сөз менен айтканда муну ошончо сөздүн баарын, ошончо саптын баарын күпүлдөп, тынымсыз өзүнчө манасчылыкка тиешелүү ритм менен, дем менен, шык менен мындай жаттап алуу, жаттап айтуу деги мындай мүмкүн эмеспи? Жатка айткан күндө дагы ал нерсе мындай байкалып калат го дейм да. Ошондо бул манасчылык өнөр адамдын эркинен тыш бир транс акыбалга кирүүбү, ошол энергияны мындай сөзгө айлантуу кандай айтса болот? Бул нерсе жаттап алуу, баягы тексттерди кубалап айткан учур болуп калат да, ал башка өңүттөгү. Ал эми мындай манас айтканда бул образында элестетип айтасыз. Маселен, мен алгач ат откосуп жүрүп, талаада ырдап, кыңылдап, ошонун бир кыраатын келтиргенде манас. Бир жел келчи, муздак жел келет. Анан барып жанымдагы ит алыска качат да, алыста туруп обочулоп үрөт. Мен ошондон сезчүмүн. Баатырлар келди. Мен түшмөгө кирген баатырлар коштоп жүргөнүн азыркыга чейин туям. Эгер ал нерсени туйбай калсам коркуп баштайм. Эмне болду? Эмнеден алыстап калды? Эмне чекилип кетти? Эмне туура эмес болду деген түшүнүктөр жүрөгүмдө турат. Ал эми манас айтып жатканда образдын айтасыз. Мен болсо айылдан манас айтып атып, анда мечитте аксакалдар жыйылчы. Шам намазынан куптан намазына чейинки ортолукта 1 сааттын ичинде манас айтып берчүмүн. Ошондо айтып жатып, Мадыкан деген баатырдын эми башын кессе чоң казатты. Тоодой баатыр. Вулкандай эле кан чыгат. Вулкан деген сөздүн кыргызчасын таппай атам. Айтып атам күпүлдөтүп. Анан вулкан деп салдым. Вулкан сымал атылып, каракан кетти чачылып дегенде аксакалдар башын салып отурган, баар башын көтөрүп бири-бирин карашты. Мен бир сөз орусча кетип калды деп өзүм туйдум. Бирок токтогондон кийин эстесем, оңой эле эсиме келди. Жанар тоодой атылып, жайнап түштү чачылып десем болот. Ошондуктан бул адамдын сүйлөө сөз байлыгында эмне болсо, алар автоматтык түрдө кошулуп кетиши мүмкүн. Ал үчүн тилдин сакталышы дагы ушу манаста өзгөчө орунду элейт. Ошондуктан бул нерсени айтып жатканда баардыгын туюп билип айтасыз. Негизи өзү көп китеп окусаң, көп сүйлөмдөрдү, сөздөрдү окуйсуң. Сөйлөм запасың көбөйөт. Анан адам менен пикирлешип атканда,
же ошол манас айтып атканда же төкмөчүлүк кылып атканда автоматтык түрдө сөздөрдү куюлуштуруп баягы запасыңдагы ички казынаңдагы сөздөрдү айтасың да эми андан башка кантип айтмак элең. Бул эми мындай техникалык жактан алганда да канча көп китеп окусаң же канча көп аксакалдардын жанында малдаш токунуп отурган аксакалдардын жанында кыңая тиктеп алардын сүйлөгөнүн сөздөрдүн ыңгайын айтылышын карап өскөн бала болсоң ошол сөздөрдү ичиңе сиңирип анан кийин манасчы болбосоң деле төкмө болбосоң деле же балким болсоң деле ошол сөздөрдү айтасың да. Анан сизде ошондо мындай коруңузда запасыңызда мындай китептен китеп окуу же болбосо аксакалдардын жанында сөз тыңшап отурган мындай тажрыйба болгон эмес. Сиз ушу бала чагыңыздан эле негедир ошол манаста деген эмне деген ушундай сөздөр бар, көөнө сөздөр бар, анча мынча кыргыз билбеген сөздөр бар. Ошолордун баарын айтып атканда демек сиз өзүңүз эле ошолорду айтып берет экенсиз да, мындай тажрыйба андай. Жок, мен манасты окуганмын. Манас сабагы бизде болгон. Бирок манасчы болоюн деп окуган эмесмин. Ал эми бир себеби деп ойлойм. Мен толук өзүнчө Сагынбайдын китебин окуп чыкканмын ошол убакта. Ал бир 6 классымда окшойт. 5-6 классымда толук манасты окуп чыккам. Ага чейин эле мен ырларды айта баштагам. Манасты окуганда сиз айткан манаста ошол казына жан дүйнөгө топтолду деп ойлойм. Ал чоң таасир этти. Бирок бардык эле адам окуйт. Анан бардык эле адам манас айтып кете албайт. Ал жанагы аяндын негизинде бул нерсеге адам суусаганда анан окуп ошонун ичинде сүңгүп кирет. Маселен мен эртеден бери кара сөз менен айтып атам, көргөн түштөрүмдү айтып атам. Ыр менен деле поэзия стилинде минтип азыр баяндап койсом болот. Бала кезде ойноп келип уктагам, баатыр көрдүм тегеректеп курчаган, качтым үйгө кармаарында ойгондум, катүгүн-ай кантип эми тынчалам, алар жүрөт тээ байыркы доорунда, а менде болсо айдан ачык бул заман, а бирок мен өзөгүмдү байкадым, бабаларга улуу рухка суусаган, улуу рухтар коштоп сүрөп артымдан, улуу жүктү көтөрүүдөн тартынгам, муун бошоп жүрөк түшүп тээ алгач, манас менде дал ошентип айтылган, касиетин бирин билбес кээси бар, көкүрөктө улуу буктун ээси бар, көк жаңыртат бабалардын дүбүртү, көөнө сөздүн оңгусунан сезип ал деп. Эми кара сөз башка, бул ыр түрүндө айтылган сөздүн күчү башка. Туптур айтасыз. Бул мындайча айтканда каймагын калпып туруп анан кийин айткандай ушундай бир кабыл алдым да, сонун айтылды. Эми Замирбек мырза, манасчы келгенде кечке эле сүйлөтө бербей, манас айттырышым керек. Эми бирок бир чети бул манас 1 мүнөт, 2 мүнөт айта турган нерсе эмес. Аны моюнга алыш керек. Бул манас деген баягы күндөп, түндөп, ыйлаган жеринде ыйлап, күлгөн жеринде күлүп, кабырган кайышкан жеринде кайышып, ошентип уга турган чоң бир дастан, чоң бир жомок, чоң бир чыгарма да. Анан эми көрүүчүлөр менен туура түшүнөт деп ойлойм. Азыр ушул көрүүчүлөргө ошондой манасчынын портрети, манасчы деген өзү кандай, балким такыр ага маани бербей жүргөндөр бар. Ошол багытта өзүңүз каалаган жеринен манастын бир үзүндү айтып берсеңиз, анан кеп туласак. Жарайт, чоң рахмат, туура белгиледиңиз. Муну манасты негизи сааттап угуш керек, бирок мындай учурда кыска үзүндү айтып баягы өзүбүздү бир кичинекей бук чыгарып койсом болот.
Азизгандын Алмамбет саралаң озун бур деми, жанындагы сыргакаң арманын айтып тур деми, андай болгон себеби ошондо маназга булан найза кармап жиберген Алмамбет менен сыргакты чалгынга мыктап жиберген. Муну көргөн Алмамбет сыргакка кеп айтат, айланайын сыргакчан кайнап жаткан Кытайдан кокус өлүп мен калсам, талага сөгүн таштабай белимен кармап бүктөп кет, саралаң атка жүктөп кет, адырдын белин ашып кет, таласты беттеп качып кет. Анткенинин себеби энекем шорду турган жер, Азизгандын Алмамбет Будандын озун бур деми, ошондон алдын эле карап тур деми. Айланайын сыргакчан, мен көргөндү көрдүңбү, мен билгендиң билдиң. Коңурбайды көргөндө мойнуна курун салынып, жаратканга жалынып, кагылайын жараткан бул дүйнөдөн жыйган бер, өлүп калсам ыйман бер. Жазмышыңа турдум деп ажал жетип күн бүссө, акка гана моюн сундум деп, кары бар душманга бүгүн гана ыйба кылдым деп. Алдындагы саралат, келишке минсең кебелбейт, урка минсең урбайт, чалгын жүрсө чарчабайт. Келишимди Будандан тартып озун жидеми, жанындагы сыргакка арманын айтып тур деми. Айланайын сыргакчан, эңкейип кетсем эгим жок, эч болбоду дегенде эжемен туулган жээним жок. Ичим күйүп борум чок, бир Кудайдын буйругун көтөрбөскө чарам жок. Аркада калган балам жок, айкырып кирип топпусам, ажалым жетти окусам, ата келе аркамда боздоп калар балам жок. Адыне кеткен арбагым козгоп калар балам жок. Чоң азаттын жолунда ар нерсе түштүң оюма, алган жарым арулке 3 айлык бала боюнда. Эркек кызын ким билет, жараткан өзү бир билет. Айланайын сыргакчан, көңүлүм бөлүнөт, кыз төрөсөң арулке, биримди жандан жыйып кой, ыйлабас жерге кыйып кой. Аркаратып жеп кеткин, аркыраган Алмамбет туяксыз элең өттү деп кеткин. Эркек туулсаң арулке, тойуна 90 соё көр, атын эргүл чара кое көр. Аман болсоң ал балам, өзүмдүн өйдөң ер болот, телнеге тең болот, күйүп турган чок болот, ааламда мындай жок болот, алышкан жоосу токтолот. Айланайын сыргакчан, кынсыз байлап кылычым, кылымдын жүзүн кыдырып, мен кыргыздан гана таптым аңырысым. Көрдүңүзбү сыргакчан, ушул бир Кудайдын кылышын. Сагаң айтар сунушумга гана жибин байлай бер, тетиги көп жылкыңдың аңайдай бер. Ой, бали, башкача энергия, башкача. Мен деле мындай манас айткым келип кетти да. Асман менин жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деп мен дагы. Негизи мен кызыгам өзүм, бирок бизден баягы жөнөкөй бир манасты угуучу, манасты окуучу, манасты мындай сырттан там берүүчүлөрдүн категориясындабыз. Бали бар болуңуз, ушундай өнөрдүн бар экенине, ушундай кереметтин бар экенине жаратканга шүгүр. Анда биз кепти улай берсек, эми манасты телевизордон көрсө болот, жаңы айтып атканын. Манасты радиодон укса болот. Бирок жанынан укканда энергия башка. Анын манералары, кабак кашы, кайгырганы, бир ааламга сүңгүп кеткени, ыйлайын деп бара жаздап ыйлабаганы, бүт эмоция көрүнүп турат. Анан байкадыңызбы, мен да кошо манас айткым келип кетти да, мындай өзүм кошо найза болсо найзаны алып, кылыч болсо кылыч алып кеттик деп жанагы аламанга кошулуп, ошондой бир энергия. Эгер түшүнсөң, билсең, мунун ушунун аурасына кошо ага кан дүргүтөт да, кан дүргүтөт. Баягы өз тукумун өзүнө таанытуучу улуу күч деген ушул да. Мен жанымда отуруп уккан адамдардын ыйлагандарын көп көрдүм. Өзүм да толкунданып, ошол окуядан чыга албай, канча кармансам да көзүмөн мөлт-мөлттөп жашаккан учурлары болот. Бул ошол абал манасчы үчүн да кызык. Ал манасчы актер эмес да, бул жерде күлөм, бул жерде ыйлайм, бул жерде кыйкырам, бул жерде каткырам дегендей. Манасчы айтып аткан учурда ошол процессте, ошол абалда жүргөндө мага да кызык. Анан ошол кээ бир жерде толуп ташкан дарыядай күпүлдөгөн, кээде жаягы мелмилдеген,
кээде ушундай бир ичинен баягы кабыргасы кайышып сөгүлүп атаң көрү аргам жок да дегендей акыбалын бул деген даяр баягы Голливудтун киносу биякта эле калат. Ал Голливудтун киносунда адам элестете алгыс мындай бир адамдын элесиндегини Голливуд так бере албайт. Мындайда сиз туура белгилеп айттыңыз. Кино деп калдыңыз. Манас айтып жатканда азыркы технологиялар кандай кино тартып экран аркылуу көрсөтүп аткан болсо, Манас айтып жатканда сөздүн эле уйкаштыктын эле күчү эмес, ошол нерселердин баары көз алдыга тартылат. Маселен, общий план деле айтып отурсаң, адам сүңгүбөйт. Айтып жатканда средний план, крупный план, дрон, бир убакта кран үстүңдө айланып жүрөт. Ал кандай? Мисалы үчүн кылкылдап, адамдын башы кылкылдап, жердин бети былкылдап, каптап кытай келатат десе, бул общий план. Ошол эле моментте канча бир секундтан кийин средний планга өтөсүң. Алгаратын булкунтуп, атырылтып, жулкунтуп. Андан кийин эле эки көздүн кычыгы ачылып калган көргө окшоп, аймаңдайын карасаң, элкин жаткан төргө окшоп, алайган көзүн карасаң, көгүм тарткан жерге окшоп. Мына крупныйга кет. Андан кийин эле дрон ителги тийген таанбай так төбөдөн тийди эле бычыт кылып сүрдү эле. Бир карасаң тоодон ылдый жапырып, чаң асманга сапырып, ер Манас деп бакырып улаккан ер сыргак тийип келди качырып. Бул кадрлар бат-бат алмашып турат. Ошондуктан кыргыз Манас тукканда чапталып, ошол сөздүн кудурети менен, көрүп аткан көзүндөгү абалдар менен карап көрөт. Бул керемет. Керемет. Анткени ошол сиз айтып аткан ошол көрүнүштөрдү заманбап техника дал өзүндөй тарта албай калышы мүмкүн. Адам Манасчын угуп атканда өзү каалагандай элестете алат. Ошол элесин бүгүнкү Голливудтунбу, башканынбы техникасы, кино индустриясы бере албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн жана Манасты кино кылып тарталы дегенде мен кээде ойлоном. Ошону дал кыргыз элестеткендей тарта алышабы депчи кээде ойлоном да. Бир чети жакшы ошондо даңазалаган. Эми ал жөнүндө индустрия, мультфильм, жанагы компьютердик оюндар боюнча алдыда мен суроолорум бар, ага чейин мен башка суроолорун бергенде улантып берсем. Саякбай атабыз Манасты айтып бүткөндө көлкүп, чалкып, ар кандай эмоциялык акыбалга түшүп, чынында эле ичинде ошол Манастагы окуяларда ыйлачу жеринде ыйлап, кайгырып, кабыргасы сөгүлүп, ошондой транс абалдан чыккандан кийин эле баягы Манас ааламы жок, тарс этип үзүлүп, ошол советтик заманда отурган Саякбай болот дагы, анан кийин өзү жалгыз аңгырап бир боштукту сезчү экен да. Сизде ошол Манас ааламынан тарс этип үзүлүп, ушундай кайра өзүңүзгө келгенде, учурдагы реалдуулукка келгенде кандай абалда каласыз? Абдан туура белгилеп айттыңыз. Саякбай Карлаев Манас айтарда толкуп ташып ала тоодой көрүнчү экен. Аны бир Илимпоз изилдеп атып, ошондо магнитофондук тасмага жаздырып атканда, бир караса Саякбай жаңы келгенде ала тоодой барбайып, дардайып келгенин көрөт. 2 саат Манас айткандан кийин баягы иши менен алек болуп атып, Саякбайды байкап караса, жели чыккан чанаштай болуп бир абышка олтурат. Ошондо андагы толуп ташкан бир энергетика келип, кайра бук болуп чыгып кеткендигин көрүп таң калат да. Бул туп-туура анализ болгон. Себеп дегенде ошол абал ар бир доордо, ар бир манасчыда бар. Мен дагы Манас айтарда буркан шаркан болуп, жүрөгүм, көкүрөгүм отпой оозума тыгылып турат. Качан ошол букту чыгарып Манас айтып канча убакыттан кийин мен абага калкыгандай жеңилдеп калам. Чарчоо абалын сезбейм. Айтып бүткөндөн абдан жеңилдейсиң. Абдан сергек болуп каласың. Көңүлүң көтөрүлөт. Абага калкыгандай абал болот. Ал эми образында ошол окуяларга кирип, ыйлаган жерде ыйлап, кайгырган жерде кайгырып калгандан шар эле андан чыгып кетүү мүмкүн эмес. Мен ошондо өз алдымча калгым келет.
өзүнчө ыйлагым келет андан кийин жаза турган келген ойлорду жазгым келет. Ошол абал Манашчынын абалы. Спортчулар өзүнүн формасын сактап туруш үчүн мындай машыгышат. Ар кимиси өзүнүн баягы спорттун мүнөзүнө жараша машыгышат да. Манасчылар кантип машыгышат? Машыгат дегенде мисалы үчүн илгеркидей ошол Саякбай атанын заманындагыдай же андан мурунку манасчылардын ушу доорундагыдай Манасты тыңдап уккан, сүйүп уккан, баягы адыркыдай интернет, адыркыдай гаджет, адыркындай ушундай технология жок. Бир гана ушу сөзгө маани берген азыр заман жок. Жамгыр жааса дагы, кар жааса дагы, мөндүр таш жааса дагы ушул Манас дүйнөсүнө сүңгүп, Манасчынын оозун тиктеп, көзүнө мындай бир визуалдык бир ушул окуялар элестелген, кыскасы улуу сөзгө маани берген баягы аудитория жок. Муну моюнга алыш керек. Анан ошондой заманда туруп сиз кантип ал букту чыгарасыз? Ала Тоо аянтына барып алып эле айтайын десеңиз, ар ким өзүнүн тирлиги менен, көртирлиги менен сахнада дагы эми белгилүү бир мөөнөт айтасыз, анан бүтөт. Сиздин ичиңиздеги айтылчу нерселер ал океандай да. Аны ошону кандай кылып машыгасыз? Бул салыштырууда спортчулардын машыгуусу менен Манашчыныкы таптакыр асман менен жердей айырмасы бар, мындай салыштырсак. Манашчы көбүрөөк убакыт Манас айтпай калса, сиз айткандай ушул заманда. Мен мисалы үчүн түндү уктуп атканда Манас айтып чыккан учурларым болот. Ошондо ойлоном, мен канча убакыттан бери айта элекмин. Түшүмдө баланча жерде, баланча элге Манас айтып атып ойгонуп кеттим. Демек, бул чыгууну талап кылып жатат. Өзүң эле билип алып Манас дүйнөсүн, өзүң эле ошону туюп алып, элге айтпай жүрө бергенде болбойт. Анда жүк болот, ыкшоолук тартат, ооруйт, сыркоолойт. Ал эми ошону талап кылып атат, чыгуусун түшүңө кирип атат, белги берип атат. Демек, атты минип алып, ушу күндө да аттарым бар. Талаага чыгып Манас айтам. Ал эми бул мындай бир күн тартибинде айткан да учурум бар. Супара Чуңкурчакта атайын Манасчы деген өргөөм бар. Ошол жерде олтуруп Манас айтам. Ал жерге барып Манас айтканда мен буктан чыгам. Мен шаарга батпай жүрөм негизи. Мен шаарга 97-жылы келгем, ошондон бери эле буулугам. Шаарда Манас угам деген адам болсо, мен ошону жанымдай көрүп сыйлап калам. Мейли түшүнсүн, мейли түшүнбөсүн. Манасты катарыңда адамдын баары эле уга албайт. Дүйнөсү бөлөк, жашоосу бөлөк, көз карашы бөлөк. Ал эми Манас дүйнөсү. Мен ошол тоодо барып Манас айтып, ушул Манасчы үчүн андан өткөн эч нерсе кереги жок мага. Бийлик, байлык, башка эч нерсе талап кылбайт мен жан дүйнөм. Мен жан дүйнөм ошол жердеги 60-тан ашык өлкөдөн келген адамдарга Манас айтып берүү. Стивен Сигалдай учурунда келип угуп, мен каным көчмөн, сиз эмне жөнүндө айттыңыз деп котормо болуп элек деле ошол окуяны туйганын айтып сыймыктанган. Аны Табыл деген бердиев көзүнүн тирүүсүндө айтып калчы. Замир, сен ордуң болот, сенин айтканыңа мен түшүнөм. Үнүң коңур, тилиң так, окуяң иреттүү экен. Бул жерде ордуң болот деген айткан сөз керес катарындай туюлду. Манасчы үчүн андан ашык нерсе жок. Ошол Манасчынын өргөөсү менин кан тактымдай сезилет. Менин жашоом бүт ошого байланган. Анткени кайсы доор болбосун, кайсы кылым болбосун, Манасчынын орду ошондой болуш керек. Манасчы эч убакта бийлик же саясат же башка нерсеге буйругаган нерсе ал. Аны колунан келбейт Манасчынын. Манасчыга аманат берген. Аманат ошол улуу дүйнө 1000 жылдык тарыхты дилине сыйдырып туруп, кайра аны аманатты кыянат кылбай элге жеткирүү Манасчынын милдети. Демек, бул чоң жүк да, бул чоң иш, чоң милдет. Буну деген Манасчынын табияты өзү буркан шаркан болуп турат. Жан дүйнөсүндө толкуп ташкан энергия батпай турат. Аны чыгарыш үчүн ошондой орду болуш керек Манасчынын. Тарых негизи илимий далилдерге таянат да. Манасчылык өнөр деген бул генетикалык эс тутумга таянат. Ушул сиз айтып аткан Манас вариантында тарыхта айтылбаган, тарыхчылар демейде айтпаган бир
кыргызга тиешелүү тарыхый коддор деп коелу, мындайча айтканда мындай жашыруун коддор деп айтып койсок да болот. Же кандай бир ушул тарыхчылар эске албаган тарыхый детальдар барбы? Көп баштан аяк эле. Маселен, Манаста мамлекеттүүлүк, элдүүлүк өзөгүн түзүп турат. Манаста калыстык, акыйкат, адилдик өзөгүн түзүп турат. Демек бул ар бир коомго, ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө керек нерсе. Акыйкаттык, адилеттик. Андан тышкары биз эгемендүүлүктү алганга 30 жылдан жаңашып аткан болсо, 1000 жылдар бою кыргыз эгемендүүлүгүн, мамлекеттүүлүгүн, элдүүлүгүн Манас аркылуу сактап келди. Манаста башчысы бар, жери бар, эли бар, мамлекеттик бюджети бар, аскери бар, чегарасы бар, туусу бар, ыйман зат, нарт насил өзөгү бар, элдүүлүк бар. Мына ошол нерсени кылымдап ооз-эки кыргыз жан дүйнөсүндө сактап келген үчүн бул тарыхта өз тукумун өзүнө тааныткан код ошол жерде жатат. А сиздин сурооңузга так жооп бере турган болсом, байыркысын эмес, азыркын эле айтып коеюн. Миллиондогон кыргыз бүгүн көк бөрү оюн ойнойт. Бирок таппай келет. Тарыхчылар дагы кагаз бетинен таппай келет. Бир доорлордо буга тыюу салганда буну жоюп койгон. Сагынбай Саякбайда Залкар аталарыбыздын манасында бул жок. Сөз эле айтылат, көк бөрү ойноп туруп улак тартты. 2 сап, 4 сап, окуя жок. А биздин азыркы кыргыздар Совет доорунан баштап бул үзүлүп калгандыктан, бул маалыматтар жокко чыгаргандыктан карышкырды. Бөрүнө тарттык экенбиз деп ойлоп жүрөт да, Көк бөрү федерациясы логотипинде дагы бөрүнө асмандатып кармап көтөрүп алганын коюп койгон. Статуялардын баардыгы карышкырды кууп келатканы. А кыргыз аны тергеп айткан. А чынында бөрү тарткан эмес. А бул код, бул Манас аркылуу гана жетет. А Манасты эмне деп айтат? Кылымды билген 40 бөрү кыран Манас жөөкөрү дейт. 40 чорону бөрүлөргө салыштырып атат. Ал эми улак тартыш, көк бөрү оюн, экөө эки маанини түшүндүрөт. Бул бөрүлөр табиятында бөлтүрүктөрүн улак менен үйрөткөн. Улакты тарттырган. Ошондуктан бөрүлөрдүн оюнун кыргыздар байыртан өздөштүргөн. Бул байыркы оюн, азыркы эмес, байыркы түшүнүктөр. Бирок мындай алганда бөрүнүн улак тартыш деген сөз ошондон келгенде бүгүн улак тартпайт жигиттер. Улак кичинекей болуп калат. Бир заматта айырып салат. Ошондуктан теке тартат, серке тартат, торпок тартат, топоз тартат, күчүнө жараша. Бирок улак деп атайт. Кайдан келе атасың? Теке улактан. Кайдан келе атасың? Торпок улактан. Эмне болот экен? Топоз улак, торпок улак. Улак деген аталыш жатат. Буну бир да тарыхчы, бир дагы окумуштуу буну айта алган жок азыркы күнгө чейин. Демек, Манаста теке серке дегениң дегеле бутпайт. Эр күчүнө жараша элге болсун тамаша. Тоодой болгон топостон 90-ын буйруп алдырып, бата кылып кан кошой, курмандыкка чалдырып, терси бекен болсун деп суга чылап салдырып деп айтылат да. Улакандын эр сыргак, телеге тең сыргак. Улак колго тийгенде ушул кызык билгенге, кагуозун буудандын камчы чаап ийгенде алдындагы көк чебиш көк коёндай секирип камалаган балбандан качып жүрөт бекинип, кээде атын чаптырып, кээде токтоп бастырып, кууп келсе 40 чора карматпастан жазгырып, муну көргөн эр Манас кыраан күлкү каткырып, Азиз кандын Алмамбет эр сыргакты жактырып, бейжинге чалгын чалганда сыргакты жанга алам деп назары мыктап салып тур, көңүлүнө алып тур деп. Бул Манаста айтылат. Код ушинтип ар бир ырым жырымын, кыргыздын салт санасын, үрп адатын баардыгын аныктап турат. Көк бөрү жөнүндө сүйлөп калдыңыз. Көк бөрү, улак чабуу, ат оюндары, аргымак, күлүк, бул нерселердин баары Манаста камтылган. Атка байланыштуу, күлүккө байланыштуу, аргымакка байланыштуу нерселер да. Анан өзүңүз мына жана айтып калдыңыз, мен шаардын ызы чуусунда, шаардын баягы күргүү процессинде сыгылып эле жүрөм депчи. Анан ошо Манаста айтылган ат, көк бөрү, улак чабыш маселесинде эми бүгүнкү күндө деле
улак чапкандар бар, көкбөрү тарткандар бар. Айрыкча кышында Бишкектин четинде 30-40 болуп адамдар чогулуп улак тартышат. Өзүңүз деле ошо шаардагы баягы букту көкбөрү менен, улак чабуу менен ушундай чыгарып турасызбы же? Туура айтасыз. Мен дагы ат минип улак тартып көкбөрү ойуну ойноп калам. Анткени мен шаардык боло алган жокмун. Балконский боло албадыңыз. Таптакыр эле шаардык маданияттарды жан дүйнөмө сиңире алган жокмун. Анткени мен дайыма буулугам. Шаарда баары техника, машина, унаада жүрсөңүз дагы, компьютерде, имараттардагы баардыгы энергетиканы сора турган нерселер. Ал эми мен ат мингенде ушул чуулдаган жашоо, зуулдаган өмүр токтоп тургандай сезилет мага. Ат мингенде кыялым ордуна келет. Ат мингенде манас айтам. Мен айылда орду ойноп чоңойдум, чүк ойноп чоңойдум, ит агытып куш салып чоңойдум. Кушту учуп баратканда тааный алам азыр дагы. Көкбөрү ойноп чоңойдум. Ошол өзөгүмдү түзүп турат да. Мен чет өлкөдө канча жерге манас айтып келсем деле, баары мен үчүн баалуулуктар башка. Ал эми бизде маданият көкбөрү деп Аалы Туткучуп, Чыңгыз Мырзаев, Фаркат Бекмамбетов, ушу маданият өкүлдөрү, анан дагы ишкер балдар менен депутаттардан Дастан Жумабеков болуп баарыбыз ойнойбуз. Аалы Туткучуп да келеби? Ооба, 10 жылдан бери көкбөрү ойуну ойнойбуз. Улак тартабыз. Демек, баардыгыбыз чыгармачыл адамдар бир бугубузду ошондон чыгарабыз, кичине могу шаардын ызы чуусунан кичине тыйылабыз деп ойлойм. Мына азыркы санарип доорунда цифровизация деп атышпайбы? Ошол доордо жасалма интеллект деген чыкты түр-түрү. Ошол нерсенин арааны жүрүп аткан учурда анан мындай маалыматтык чабуулдар аябай күчөп турган ушул доордо бүгүнкү күндө манас айтуунун, манасчылык өнөрдүн функциясы бир аз өзгөрдүбү? Таасир эттиби берки процесстер кандай болуп атат? Таасир этти, бирок бул бизде алгач баштапкы этап болуп, жаңы интеллект, технология ушундай өнүгүп аткан заманда бир учурда токтойт деп ойлойм. Бээр көздөй нукралуулукка, жанынан уккан манастын баалуулугу кайра эле келип өсүп өнүгөт деп ойлойм. Анткени мындай чалганда бул жандуулук, мына азыр сиз деле байкадыңыз, жанынан отуруп уккан манас бөлөк. Ал эми запис кылып жаздырып туруп манасты уккан ал дагы жакшы, азыркы заманга ылайык. Бирок айланып келип өзүнүн өзөгүнө түшөт деп ойлойм да. Мен бул жөндө мындай деп ыр менен деле айтып койсом болот. Өмүр өтөт, өйдө ылдый өкчөлүп, өнүгөрбүз, баар робот өзгөрүп, ошондо да жандуу манас айтылат, улуу рухун кандан канга өткөрүп, ошондо да жандуу манас айтылат. Бүт роботтошуп калган күндө дагы жандуу манас айтылат. Эми аны мен сурап атканымдын себеби, илгери бул манас айтуу, манас угуу кыргыздын байыркысын, өтмүшүн, тарыхын угууга болгон далаалат ушундай болсо, бүгүнкү күндө жана мен айтып өткөндөй технология күчөдү, интернет андан бешбетер өркүндөп атат. Кыскасы көңүлдү, көздү алаксытат турган нерселер толтура айланабыздачы. Кандай манасчы, кандай төкмө болсоң дагы алаксып эле турасың да. Колдогу телефон деле алыңыз мисалы үчүн. Анан кийин ошондой технократия өнүккөн доордо, өнүккөн заманда манас жогосо манасчылар айткан улуу дастан ушул улуттун өздүгүн, улуттун иденттүүлүгүн мындай калыбына келтире турган, эй кыргыз, сен кыргызсың, мейли заманбап телефонду колдон, планшетти колдон, бирок сен кыргызсың деп ойгото ала турган терапия боло алабы бул манас өнөрү? Мен ачык айта алам, боло алат деп. Кайсы доор болбосун. Анткени адамзаттын табияты өзү нукралуулукка байланат. Кайра мындай бир жасалма эмес, мындай
нукралыкка байланат да. Мен муну өз практикамда көп көрдүм. Ак боз үйдүн ичинде манас айтып олтурганда кээ бир адамдар ыйлап, анан ыйлап бүткөндөн кийин эмнеге ыйладыңыз десем, мен тай энем, тай атам, чоң энем талкан көөлөп берип аткан учурлардын баары көз алдыма түшүп, мен ошол жакта жүрдүм. Мен окуяны деле кууп алган жокмун, бирок эмнегедир бала чагым эсиме түшүп, көзүмөн жаш тыя албай ыйлап атамын деп, бир Орусиядан келген адамдын ыйлаганын көргөм, Америкадан келген адамдын ыйлаганын көргөм. Мен ушул окуяга аралашып кеттим. Балдарымды ушундай тарбия алдымбы деген таризде. Ошондуктан бул манас айтылгандан кийин ал улуу күчтүн таасири кимге кандай таасир берет? Айтор ыкыр чикиринен тазалап, өзүнүн канын дүргүткөн, эстеткен, бир көңүлүн сергиткен абалга алып келерин мен өзүм көрүп жүрдүм. Анткени баардыгы бир да адам кайдыгер чыккан жок. Мейли чет элдик болсун, мейли кыргыз болсун, көкүрөгүн кенеңгерип, ой мен жыргап калдым деп. Ал үчүн тоо керек экен, ал үчүн ээн жай керек экен, шаардан кичине алыстап чыгыш керек экен деп ойлодум. Ошондой абалда, ошондой жерде манастын орду болсо, бүгүн дүйнөлүк лидерлер келип уга тургандай таасир кыла турган күн болот. Мен ага ишенем. Эми өзүңүз айтып кеткендей, бул көрүнгөн адам эле, туш келди адам эле манасчы боло бербейт. Сейрек адамдар гана манасчы болот. Бул жагынан алганда манасчылык бул өзү чоң белек. Экинчи жагынан бул чоң жүк, чоң жоопкерчилик. Туурабы? Анан ушул манас дүйнөсүнүн, манас ааламынын тереңине сүңгүп жүрүп, катардагы бир гражданиндердей, жарандардай боло албай, манасчынын ааламында жүрүп, ушул манасчылыктын бир туткунунда жүргөндөй сезбейсизби? Анткени сиз деген эми бизнесмен боло албайсыз. Сиз эми мондай шуулдап бир ошо ишкердиктин кайсы бир түрү менен алектене албайсыз. Табият өзү, манастын ааламы башка. Ал бир күн мындай болуп, бир күн тигиндей болгонго мындай жол бербей турган бир табият да. Анан ошого ушул жагынан мындай өзүңүздү мындай манас ааламынын бир туткунунда жүргөндөй сезбейсизби эми? Жок, анткени туткуну деген кичине туура келбей калчудай болуп атат. Мен мындай ойлойт элем. Сүйүнбай Эралиевдин жакшы сөзү бар. Манасчы кылымдарга салынган көпүрө деген. Ал эми мен айтат элем, манасчы байыркынын бүгүнкү өкүлү деп айтат элем. Ошол эле учурда сиз жакшы айттыңыз, манасчы бийликке барып кызмат кыла албайт. Манасчы бизнесмен болуп ишкердик кыла албайт. Жол бербейт анткени. Акылы жетет, мүмкүнчүлүгү жетет, колунан келет баары. Бирок улуу күч жол бербейт. Манас айтканда гана ошондон бага ачылат. Анткени миллион адамдан бир адамга буйруган нерсе 1000 жылдык тарых санжыранын баардыгын көкүрөгүнө сыйдырган нерсе бул оңой болбойт. Буну бергенден кийин мунун жообу болот, талап кылат. Ошондуктан манасчы болуш өзүңүз айткандай чоң милдет, чоң жүк, чоң жоопкерчилик. Ал эми манасчы үчүн мен бир нерсени байкайм. Манас айтып жатканда ушунчалык убакыт аз экенин билем. Күпүлдөп айтып бай окуянын ичинде жүргөндө ушунчалык убакыт аз экен, өмүр аз экенин сезем. Анткени жеткирип калайын деген далбасага түшүп кетесиз. Ошондо бир чындык көрүнүп кетет го дейм көзүмө. Ошол убакыттын аздыгы көздүрмөм бул жашоо. Манас дүйнөсүнөн алганда көздүрмөм. Жөн эле манас айтпай жүргөн калыбыңда түбөлүк жашачудай убактың көптөй сезиле берет. Бул алаксытма. Манас деген бул өткөн ата бабалардын, байыркы кыргыздардын ошолор жашаган өткөн чак эмес. Манас деген бул келечек деп эсептегендер да бар экен. Жаңы кылымдардагы, мына алдыдагы жаңы келечектеги, жаңы кылымдардагы кыргызга манас эмнени айтып бериш керек? Анткени компьютер аркылуу, жасалма интеллект аркылуу мындай бир ойго келбеген,
ушунтук фантастиканын фантастикасы көрсөтүлүп, мындайча айтканда адамдын акыл эси менен жасалма, интеллект, технология күрөшүп атпайбы? Адам элестете алгыс нерселерди ачып берген, көрсөтүп берген ушул доорлорго карай жарышып кетип атабыз. Анан ошондой учурда Манас эмнени айтып, кандай сырларды айтып таң калтыра алат, таң калтырышы мүмкүн деген суроо пайда болот да. Жаңы муун башка. Аларды бирдеме менен таң калтырыш кыйын да. А Манаста эмне сырлар бар? Манастагы сабактарды келечекте дагы пайдалансак болот. Азыркы жаңы технологиялардын негизинде сиз айтып өткөн. Маселен, Манастын бала чагын алып туруп, ал эмнени жеп атат? Сүттөн кылган күл азык, эттен кылган күл азык, чөптөн кылган күл азык, дандан кылган күл азыктын түрүн жеп, анан Манас баатыр болуп атат десе, биздин балдарыбыздын бардыгы иймейип, көлөкөдө өскөн чөптөй болбой, алар денин сак кылып, көңүлүн тынч кылып, баатыр болуп, мен Манас болом деп чоңоюшу мүмкүн. Тамак ашты ордуна кая алабыз, жок дегенде. Тамактанууну. Азыр шаардыктын бардыгы жей албай калды, тамак жей албай калды, бүт химикат жеп калышты. Маселен бул жагы. Бир жагынан андан жогорку балдарга Семетейдин букарда өзүп, кан болуп туруп, бийлиги бар, байлыгы бар, бирок өзүнүн ата тегин укканда букарга тура албай. Ичөртөн чок болуп, эки көз төрт болуп, алтын кемер курчаны айдай бетин нур чалып, Ала тоого кайра келгени, бул мигранттардын бардыгын Ала тоого жыйнай турган образ. Кыргыз туш-тушка чачылды. Келечекте да дүйнөлөшүү доорунда чачылышы мүмкүн. Бирок өзөгүнөн кайтпай, элинен кайтпай, жеринен кайтпай, канчалык фирма ачсын, канчалык башка элде султан болсун, өзүнө кайтып келе турган өзөктү берет. Ал эми дагы Манаста кыргыз чачылып кеткенде, тилин жоготпой, 6 айда сүрүлүп барган ак балта 12 ай жалданып иштегени менен 12 айдан кийин өз тагдырыбызды өз колубуз калалы, бутубузга туралы, мамлекеттүүлүктү куралы деп туруп, тилин жоготпой, жамаатташып, анан максатына жетип отурат. А душмандар тилин жоготсун деп чачкан. Кожоюндун сөзүн сүйлөсүн, кожоюндун тилин сүйлөсүн, өзүнүн тилин унутсун деп чачкан. А жалданып барган адам сөз түрдө кожоюндун тилине сүңгүп кирип, салт санаасын унутуп, көртүрлүгү менен баш уруп кетет. А кыргыздын башынан бул нерсе өттү да, эгемендүүлүк алганда туш-тушка чачылды кыргыз. Бирөө англис тилин сүйлөдү, бирөө орус тилин сүйлөдү, дагы башка тилдерде сүйлөдү, жалданды, иштеди. Бирок бутуна турганда, боорун көтөргөндө жерден кайра элине кайтып келе турган образды берип отурат. Ошондуктан 1000 жылдап бул кыргызды жок кылбай келген улуу дүйнө. Эгерде кыргыз бүгүн дүйнөлөшүү доорунда материалдык байлыкты кууп, дүйнө, байлык, акча, мансап, бийлик деп талашып отура турган болсо, жок болуп кетет. А кыргыз ушуну утурумдук нерселердин баарын ордуна коюп, түбөлүктүү байлыкты өзөккө кармап келгендиги үчүн ушул күнгө келип мамлекеттүүлүк ээ болуп отурат. Ошондуктан кыргыздын сабак ала турган улуу байлыктарын, Манастагы идеяларды, ойлорду азыркы технология менен балдарга берсек болот. Манасчылык өнөр бул мындай киреше тапчу бизнес эмес. Манасчылык өнөр деген бул мындай күргүчтөтүп айлык алчу бир кесип эмес. Ошондо суроо пайда болот, бул манасчыны ким багыш керек? Мамлекетпи, же ким, же бир бизнесмендерби? Буга дагы өзүнчө чоң мээнет керек. Манасчылык өнөргө дагы аны таптап багыш керек. Ал деле мындай билинбеген менен руханий чоң жумуш. Бирок жанагы ким аны багыш керек, ким аны мындай бир көзөмөлдөп, ушу жакка карап коелу, бул биздин руханий дөөлөт, басып жүргөн эле тирүү дөөлөттөрү деп ким айтыш керек аны? Же болбосо манасчы өзү бир туруп менеджер, бир туруп директор, бир туруп коммерсант, бир туруп ошол бир киреше булагын ойлонуучу бир идеянын автору болуп ушундай болуш керекпи? Ушу жагынан кандай ойлойсуз? Туптуура айттыңыз. Манасчыларга негизи 30 жыл бою штат берилген жок, манасчы деген. Акындарга деле, дастанчыларга деле. Ушул учурда берилди. Бирок эми
ушул учурда колдоо болду, мамлекет камкордук алды. Бирок манашчы, мен ойлойм да, адамдар көп. Тоолор көп, алтыны бар тоолор аз. Жер үй, кумтөр деп коет. Анын алтыны мамлекетке материалдык, экономикалык жактан пайдап келсе, адам көп, анын ичинде манашчылар алтыны бар тоолордой. Анын руханий байлыгы мамлекет үчүн алтындан кымбат, бриллианттан кымбат руханий азык. А дүйнөдө ушул нерсе жок. Демек, дүйнө элинде жок нерсе Кыргызда болгон үчүн мамлекет муну көзөмөлдөш керек, көңүлгө алыш керек, камкордук алыш керек, манашчынын ордун туура көрсөтүп бериш керек. Ал манашчы сиз айткандай менеджер, же директор, же депутат, же министр болбош керек. Балким манашчы эмес болсо боло берсе болот. А манашчы башта айтып өткөн улуу дүйнөнү жеткирүү, бул өмүр жетпей кала турган нерсе. Анын милдети бөлөк, аманаты бөлөк манашчыныкы. Эми негизи мыйзам боюнча өзүңүз баса белгилеп кеткендей, манасчы деген статус мындай юридикалык, мыйзамдык жактан статусу тактала элек. Тактала элек. Бирок бир маселени айткым келет дагы. Ушул мурдагы суроого манашчыларга башка адам балким түшүнбөй калат деп, манашчы директор болуп атканы дагы бир жөндүү болуш керек. Анткени манашчыларды же акындарды жалпы стипендияга чыгарганы турат өкмөткө сунуштап. А стипендияга чыкса спортчулардай болуп алар манашчылар стипендия алып калат өмүр бою, манасын айта берет. Эч кандай күнүнгө күн тартиби менен жумушка бара тургандай 9-дан неге келбедиң? 10-дон 6-да графика жок болот. Ошон үчүн бул туура жолу. Мамлекеттүүлүк бул камкорлуктарды ишке ашырса, манашчы өз ордун табат. Жок, мен сурайын дегеним баягы юридикалык, мыйзамдык статусу бекилип, бул манасчы деген өзү ким? Жөн эле манасчы деп кой, бул мыйзамдык, юридикалык статусу бекилиш керек дагы. Керек болсо депутаттар муну талкуулашабы же башка бир атайын чөйрө талкуулайбы, аларга жанагындай пособия, пенсия, жана ооруканаларга өзүн каратуу же башка ушул камсыздандыруу маселесин чечип, бул юридикалык сый, урмат болуш керек го дейм да. Жөн эле биздин улуу манасчыбыз, биздин улуу дөөлөттөрбүз, манасчылар биздин ушул Кыргызды тааныткан укмуштарыбыз дей бербей, юридикалык, мыйзамдык негизде биз силерди сыйлайбыз деген маселе болуш керек го дейм. Туура айтасыз. Мына сиз менен баарлашуу кандай терең, кандай кызыктуу. Анткени ар бир маселенин ордун таап көрсөтүп атасыз. Албетте ошол нерсе болсо, манашчынын орду болот коомдо. А мен мисалы үчүн артист деген наамды албай келатам. Башка кесиптештерим алып койду. Мамлекет катчы мени 2-3 жолу чакырды, эмнеге десем, ушул наамды эмгек сиңирген артистти берет элем. Мен сурандым, мага бербейли коюңуз, анын 5 жыл окуган артисттер бар, ошону көксөгөндөр бар, ошол кесип кылгандар бар. Манашчы деп берсеңиз мен алат элем. Же манаска байланыштуу наамдардан баш тартпайт элем балким. А бирок артист деген мага өзүмө туура келбейт. Мен манашчымын. Байыркы учурда манасчылар болобу, төкмөлөр болобу эл арасындагы баланча эл артисти, баланча эл акыны дегендей нерсени кагазга жазып, төшүнө орден кылып тагып, анан тиги жетекчилердин протоколдук тапшырмасы менен ошо өзгөчө статус болгон эмес. Ал тек гана мындай ошолорду түшүнгөн эл төбөлдөрү элдин астында өзүнүн дагы жүзү жарык болсун деп жакшыны жакшы деп айтып, мынакей биздин Токтогул, мынакей биздин манасчыбыз, мынакей биздин ушул төкмөбүз деп мындай кадырлап, атын берип, тонуң жаап дегендей үй жайын камсыздап мындай камкордук алып жүргөн да. Азыркы доордо мындай юридикалык нерсе менен ал сый урмат болуш керек. Сиз эми мага эл артистин бир колгачы дей албайсыз да. Бирок ошол эле учурда бул коом астындагы кыргыз элине жасаган сиздин билинбеген салымыңыз чоң да. Аны сиз мен салым кошуп атам го, мени карап койбосуңарбы деп айта албайсыз.
Ал нерсени ошол юридикалык негизде кимдир бирөөлөр, кайсы бир тараптар бекитип бериши керек дегенди айтып атам да. Туптуура айтасыз. Ошол ордун тапса, манас үчүн орду болот. Эч маселенин баары өзүнөн өзү чечилет. Ооба. Ошол эле учурда мамлекет манасчыларды камкордукка алыш керек. Академия түзөбү же башка бирдеме түзөбү, өзүнчө бир кандай бир орган түзөбү, манасчыларды ошол жака киргизип, сыйлап, айлыгын берип, жакшы шарттарды түзүп, андай кылганы жакшы. Бирок ошол эле учурда мамлекет болуп атпайбы? Мамлекетте деген саясий иштер болот экен, саясий коомдук иштер болот экен, саясий ызычуулар болуп кетет экен. Ошондой учурларда манасчыларды саясий куралга айлантпашы керек. Муну менен макулсуз? Албетте. Манасчыларды эч убакта саясий куралга айландырбашы керек. Манасчылар дагы саясатка барбашы керек. Ордун билиш керек. Манас дүйнөсүн чынында түшүнгөн адамга бул керемет да. Маселен, мен ушу мамлекетибиздин түбөлүгү түз болсун, мамлекетибиз бар, бактылуубуз, дөөлөттүү элбиз деп аябай сыймыктанам. Бизде штат болсо деле, болбосо деле, биз чет элге чыкканда кыргыз мамлекети менен абдан даңаза болуп мындай бир сыймыктанган. Ушул дүйнө тынч болсун деген дүйнөлүк деңгээлден алганда мамлекетте болуп аткан ыбыр-сыпырлардын баары отурумдук нерселер. Манаста улуу саясат бар өзүндө. Түбөлүктүү саясат бар Манаста. Ошондон алыш керек. Маселен, Манастын айкөлдүгүн, кемеңгерлигин, даанышмандыгын, көрөгөчтүгүн, мунун баарын алыш керек. Манаста акыйкат, адилдик, мунун баардыгы бул айтылып келе жаткан нерсе да. Бул эми улуу нерсе да. Ушун Манасты мен баарлашканда адамдар менен мен 3 топко бөлүп карайм. Дегенде эч бир кабары жок болсо Манас эпосунан негизи эле, анда мен ага таасир үчүн гана нерселерди айтам. Бул дүйнөдө эң чоң эпос, биринчиликте турат, 500.553 ырсабынан турат. Аны айткан Саякбай деген тамганы билген эмес, бирок жер, суу, дүйнө таанын баардыгын айткан адамзаттын энциклопедиясы деп таасир этчү жерлер. Ал эми окуганмын десе, анда идеяларды айтам. 2 саптан эле маңкурт темасын алган, баланы кармап алалык, башына шили салалык деген 2 сапта маңкурт темасы жатат. Бул жерде мындай жатат, тигил жерде тигиндей. Ал эми идеясында билем, окуганмын, тимеле баардыгын чемишкедей чагамын десе, анда мен ага күпүлдөп гана Манас айтып берем. Ушундай 3 топко бөлүп баарлашам адамдар менен баарлашканда. Оңой эмес, Манасты сиңирүү, жеткирүү оңой эмес. Демек, Манасты түшүнүш үчүн жанагы 2 топтогу касиети барлар гана түшүнөт экен да. Ошол этаптан өткөндөр гана күпүлдөп Манас айткан Манасты сиңире ала тургандар, ага кичине түшүнүгү бар, окуган, идеясын да билген, баалуулугун билген адамдар теңирең түшүнүп баалай алышат. Анан Манасты жогорку окуу жайларда факультет катары ачса болот эле деген дагы ушунда бир кээде ойлор айтылып келет, жеке пикирлер айтылып келет. Бирок бул манасчылык деген, Манас деген бул руханий бир ички аалам да. Бул руханий ааламды кантип анан факультет катары өзүнчө бир ачып, анан ошону түшүндүрөт, мен элестете албайм биринчиден өзүм. Анан бул ошол ички адамдын ички рухунун чагылышы да. Аны кантип айтат, кантип усулдап жазат, мен билбейм. Балким сиз айтарсыз. Ошол мен сурайын дегеним, университеттик билим аркылуу ушул Манасты Манастай кылып жеткизүү дегеле мүмкүнбү? Балким аны кое туруп тек гана баягы илгеркидей эле устат шакирт маселесин көтөрүп, ошону реалдуу каржылап, устаты дагы, шакирти дагы кызыга тургандай бир каржы булактарын бир түзүп, анан кийин ошо жагын күчөтсө жакшы болот го деп ойлойм да. Бул 2 суроо 2 бөлөк болуп атат менин оюмда. Устат шакирттик дагы өзүнүн жолу менен туура. Университеттерде, факультеттерде ачуу, Манас сабагын үйрөтүү бу дагы абдан терең. Эмне үчүн дегенде, Манасты
жөн эле ички руханий абал эмес же байлык эмес, ошо байлыкты жеткирүүдөгү толгон токой сааттарга бөлүп алып түшүндүрсө болот. Мисалы үчүн жер суу аттарын атаса болот. Мисалы Америка Манаста айтылат, жердин түбү желпиниш 70 уруу эли бар, желпип турган жели бар, куюну катуу жүргөндө каптап кетчү сели бар деп азыркы куюн тынбай жүргөн абалын, шамал жүргөн абалын, ал эми Манастын минген аты Тору Чаар болгон, биринчи минген ат. Ал Америкада табылып атат, Апалоза деген ат менен. Алар Кызыл китепте турат. Алар Кыргызстандан келип табып атат. Бул байланыштар аз көзгө көрүнгөн эле байланыштар. Ал эми ырым-жырымдар, археологиялык табылгалар, булар менен байланыштар толтура болушу мүмкүн. Ошол эле япон тили, кыргыз тилине абдан окшош, грамматикасы дагы, эли дагы, маданияты дагы. Түпкүлүгүндө ал качан Кыргызстан бөлүнгөндүгү Манаста айтылат. Сулайман тушунда журт бузулушунда жабырга малын салыптыр, Кытайдан качып кыйла журт Жапан болуп калыптыр, жайы жакшы болуптур, Жапан атка конуптур, Сыймын Арал көлү бар көтөрүштө деген ери бар деп. Демек мунун баардыгы Саймедирев айтып отурса сааттарга бөлүп, бул абдан кызыктуу, анан жандуу, улуу сабак болуп бере алат. Манас десе эле биз мындай сыртынан карап айланып өткөн учурларыбыз бар. А Манастын ичине киргенде, сүңгүгөндө толкуйт адам. Кыргыздын кемеңгерлигине, даанышмандыгына жана аян берип айтылып аткан касиеттин сырларына ошондо түшүнөт да. Эмне үчүн дегенде, Манаста айтылган окуялардын баардыгы абдан терең. Анан биринчиден манасчылардын өмүр баянын окутуп үйрөтсө, Сагынбай, Саякбай, Дыйканбай, Чоюке, Келдибек, Акылбек, Балыгооз 100 жылдык эле тарыхты окуп үйрөнсө, анан барып өзү көргөн жашоодогу адамдар эле ушуну айтып атканы керемет. Башка элдердин эпостору бар, бир өрөөндү, бир элди же бир баатырды эле баяндайт. Ал эми Манас адамзаттын тарыхын айтат. 113 улуттун аты аталат. 700-төн ашык каармандар сүрөттөлөт. Кебетте кешпири кийген кийими өтүгүнө чейин, курал жарагына чейин башка аталат. Ошонун баарын бирин шапкасын бирине кийгиз салбастан интернет жок заманды эс тутумга салып так айтып келгендиги бул элдин кемеңгерлиги. Бир эле манасчы баарын туюп алып айтып берген эмес. Эл тараза, эл сынчы болуп отуруп кемчилигин айтып олтурган, артыкчылыгын баалап олтурган. Ошол эле учурда жер суу аттары дүйнө жүзүн камтыйт. Бул биз дагы элде жок. А бул кыргыздын кемеңгерлиги, даанышмандыгы. Азыркы заманда мына ошол Манасты үйрөнгөн факультеттерге олтуруп алып Манас айтып берсең, аудиторияң даяр да. Чоң экранга жасалма интеллекттен тапшырма берип туруп, бүт айта турган окуяңды берип койсоң, алар болсо кинодо кылып аркаңда чагылдырып берип олтурса, астында Манас айтып олтурсаң, экрандан да баян көрүнүп турат, сөз менен да жетип турат. Керемет нерсе. Ал эми устаз шакирттик болсо, бул чектелүү гана. 1 миллиондон 1 манасчы чыгып аткан болсо, ал деген сейрек өтө. Эмне үчүн дегенде, Мээрим фондусу бир учурда манасчыларды, акындарды, ырчылардын баарын топтоп өстүрдү. Алардан 1% эле манасчы болду. Бирок манасчылык жолду үйрөнүштү. Манас айтып жүрүшөт. Ал эми мен дайым айтам, Манасты үйрөтүш үчүн 20 баланы республикадан тандап келип, үйүнү да келишкен, сөзү да келишкен, кырааты да келишкен, жаттаганы да ушундук. 10 жыл дайындасаңыз стандан чыкпайт. 10 жыл сонун айтып бериши мүмкүн акчасы бөлүнүп аткан учурларда. Акча бөлүнбөй калган учурда, турмуш жолуна чыкканда, ал өмүр бою жаттап жүрө албайт. А бул жаттап жүрүш кыйын да. А жан дүйнөңө жанагы улуу рух күч берип, улуу бир касиет көзөмөлдөп турган абал, бул бүтүндөй жашоо. Солго баспай, оңго бас деп турган, туура эмес нерсе кылсаң жазалап турган бир улуу күч бар. Ошол улуу күч болгон үчүн Манас айтылып, Манас өз ордунда жашап келатат. Эми Манастын ичинде дагы ачык эле көп сырлар бар экени, ал илимге байланыштуу, мейли ушул тарыхчыларга тиешелүү, же болбосо дагы бир ушу тиешелүү адистерге тиешелүү көп сырлар бар экендигине кошулам.
Бирок менде бир мындай бир суроо бар да. Жана айтып кетпедиңизби ушул жапондор менен кыргыздардын окшоштугу тууралуу дагы башка ушундай бир кызык жагдайлар бар эгер Газа келсек депчи. Эми манасчылар манасты айтканда өзүнүн заманына жараша, өзүнүн дооруна жараша анча-мынча ошол доорунун элементтерин кошуп кете берген да. Баягы жарымы жалган, жарымы чын жарандардын көнүшүн дегендей, бул манасты кээ бирөөлөр эми жарымы чын, жарымы жалган деп мындай. Жалган дегенде кандай мындай элестүү, фантазия да бар дегендей. Мисалы үчүн ошол советтик доорунун учурунда Ленин деле кошулуп кете берген, манас айтып атканда, Сталин деле кошулуп кете берген дегендей кайсы бир манасчыларчы анан ошондой болуп кошулуп кете берип, жапондор деле кошулуп кете берип, башкалар деле кошулуп кете берген мандемдер жокпу мындай? Бул мындай да, ошол өзөктү түспөйт да, ошо кошумчалар. Алардын баардыгы көл жээкке түртүп салган эле чамындыдай түртүлүп калат доор менен кошо. Бирок интернет жок заманда айтып аткандыктан мунун баары илгертен кыргыздын дүйнө таанымы болуп келген да. Американы ушул жерде туруп деги эле жер субаттарын Саякбай тай торун чабып атканда кең ак чийдин боюнда, кең Кырымдын оюнда деп айтып атат. Кара деңиздин боюнан бери камерадан көрүп тургандай, интернеттен карап тургандай катары менен санап айтып атат. Же канекей букарга качып аткан болсо, күйүттүн белин аша албай, күйүгү ыйлап баса албай, чабактын белин аша албай, чаалык ыйлап баса албай, жоргонун белин аша албай, жообук ыйлап баса албайса, ошолордун баардыгы кадимки картада көрсөтүлүп турат да, ошол жол менен кетип атат да. Эч бир артка алдыга башаламан кеткен жок. Же шыта кечүү, тай кечүү десе, шыта деген кытайча, тай кечүү деген түшүндүрүп аткан. Кытайынча да айтып атат, кыргызынча да айтып атат. Бул Ленинди кошуп койсо, ал ошол доордун саясатынын негизинде кошуп койду. Бирок кошуп коет экен деп эле биз кошо бергендей болбойт да. Бул өзү тескеп турат. Жана улуу күч деп атпайбы? Чыныгы манасчанын баарын сезет. Эмнени айтыш керек, эмнени айтпаш керек деген нерселер болот. Ал эми жарымы төгүн, жарымы чын жарандардын көнүшүн деген бул кысым болгон саясат учурларында, кысма калган учурда ошолордон кутулуш үчүн деле айтылган нерсе. Буга көп тыюу сала бербегиле, буга көп ишене бербегиле. Жарымы төгүн, жарымы чын жарандардын көнүшүн деп чыгармачылык бир жанрдын эле катарына кошуп койгондугу менен бизге жетип отурат. Биз анын өзөгүн, чындыгын иргип алышыбыз керек. Анткени бул адам акылы жетпей турган улуу нерсе. Эми манасчылыкты ушул кыргыздарга, айрым бир кыргыздарга калпакты кийгизип, курун курчантып, кыргызча кийинтип, сахналарда гана ашып барсам 1 саатка жетпеген, 1,5 саат айттырып коюп, ошондой бир мындай формалдуу түрдө бир музейдеги бир экспонат катары карабастан, муну заманбап бир контентке айланса болобу. Мисалы үчүн азыр мына балдар, жаштар компьютер оюндарын ойноп атат, ар кандай социалдык түйүндөрдө кандай бир өзүнчө бир топтор бар. Оюндар аркылуу, бир мелдештер аркылуу мындай оюндарды жүргүзөт. Ар кандай бир өзүңүз деле көрүп атсаңыз керек. Ошондой виртуалдык реалдуулукка кошо аралаштырып манасты. Ошондой кылса болобу? Болот. Буга биз жана сүйлөшкөндө жооп бердим го деп ойлойм. Анткени ошол нерседе сиз аны учкай гана айтып кеттиңиз, бирок мен муну бир аз тереңирээк, баягы компьютер оюндарын баары балам компьютердин оюнуна кетип калыптыр деп эле анан келип эле кырылышып атпайбы? Ошону мындай бир кара мүртөз, бирдемени аткылаган, бирдемени жарган эмес, ошону бир манастын кырк чоросу кылып ошондой оюндарды түзүп кызыктырса болобу дейм да. Болот. Анткени ошо менен бала тарбияланса, бул манас жандуу нерсе, касиеттүү нерсе. Өзү эле жетелеп алып кирип кетет. Андан кийин компьютерден чыгып ал китебин окушу мүмкүн, эс тартканда. Китебин окуганда ал улуу баалуулуктарга сүңгүшү мүмкүн, идеяларга сүңгүшү мүмкүн. Чыңгыз Айтматов эмне үчүн чыгармаларында манастагы улуу идеялар менен байып, ошого сугарылып жазган. Жөн эле адам деле өзүнүн сөз байлыгын көрсөтүш үчүн, байытыш үчүн, жан дүйнөсүн байытыш үчүн сөзсүз түрдө ал оюндар керек. Мисалы тай торуну кое турган болсо,
абдан кызыгып көрүшөт. Ат чабыш деп түшүнөт алгач. А бирок анын ичинде идеясын түшүнгөндө бул керемет нерсе да, ыйлайт. А жанагы тамак аштарды түшүнгөндө бир караса жолойду караса эле минтип түшүнөт да балдар. Ошол оюндарга кошкон болсок, 7 батман буудай жеп дан жыттанган эр жолой, 7 мишерди бир союп кан жыттанган эр жолой. 7 батман буудай жесе, үйдөн апам мага көйлөнгөн талкан берип атты эле. Мен муну жесем балбан болот турбаймынбы? Балдарды көтөрүп чыгап жыгат турбаймынбы деп жок дегенде тамак ашка басым жасады. Биздин спорт күрөшүндөгү балдар бардыгы ошол дандан жасалган азыктардан витамин катары жешет. Манаста ошол айтылып атат. Манастын ички масштабын түшүнгөн адамга бул Манас кыргыздарга гана эле эмес, бул дүйнөлүк феномен да. Дүйнөлүк Болушу керек эле. Эгер анын ички мазмунун түшүнгөн адам муну аңдап карап көрө турган болсочу. Мамлекет, демек кыргыз мамлекети манасчыларды же манасчыны ушул ЮНЕСКОнун алкагына эле байлап койбой, ошол жака барбы, ЮНЕСКО бизди каттады, ошол бизди мүчөлүккө кабыл алды деп ошентип сүйнө бербей, кол чаба бербей, муну ушул манасчыларды бир эл аралык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде мындай жумшак күч катары пайдаланса болобу? Эмне үчүн, мисалы үчүн ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында, эл аралык ареналарда манасчыларды көпүлдөтсөк болбойт? Ошо Манастын философиянын, Манастын табиятын дүйнөдөгү башка элдер дагы түшүнгүдөй кылып, биз Майкл Джексонду түшүнгөндөй, биз дагы бир рок-н-ролду түшүнгөндөй, тиги батыш өзүнүн мындай бир идеологиясын, руханий бир саясатын кайсыдыр бир жылдыздар менен, кайсыдыр бир музыкалык жанрлар менен, кино индустриясы менен жумшак күч катары жайылтып атпайбы? Басып албай эле бул жакта эле мен Түштүк Корея кинолорундагы баланча актер болгум келет, мен Түркиядагы баягы жанагы Султан Сулейман фильминдеги баландай кармандай болгум келет, мен Арнольд Шварценеггердей болгум келет, мен Джеки Чандай болгум келет деп атпайбызбы? Биякта жатып алып эле сүйүп атпайбызбы? Манасты деле ошондой кылсак болобу негизи? Албетте, бул деген абдан чоң иш, чоң демилге, чоң аракеттер керек менимче. Бирок оондун имаратында Мен мисал катары жакында эле Камил Мамадалиев манасчыбыз министр менен кошо барып ошол түрдө күпүлдөп манас айтып келди. Демек Манастын үнү жетип атат. Бирок биздин таасирдүү адамдар манасчыны сиз айткандай юридикалык жактан ордун бекитип, манасчылык дүйнөсүн түшүнүп, анан жумшак күч катарында алып жүрсө, дүйнө лидерлер таң калмак. Буларда 1000 жылдардан бери ооздик айтылып келген адамзаттын тарыхы камтылган улуу тарыхты айткан адам дагы деле бар экен. Бул оңой эмес го. Бул кандайча болушу мүмкүн деген жөн эле өкүл катары качышып кайра чыккан адамга өзүнөн өзү сүңгүп кирмек деп ойлойм да. Бирок эсиме түшүп атат, мен тоодо манас айтып олтурсам, оондун Кыргызстандагы өкүлү Олвира беле, кара ындыны кара адам иш сапары менен келип манас укту. Абдан кызыгып калды да, кийин үй бүлөсү менен келип укту. Анан жалпы командасы менен келип укту. Байма-бай укту. Демек абдан таасирленди. Мен башкача кыялданам. Оондогу адамдар Кыргызстанга келип, бир аларчанын башы дейинби, тоонун этегинде, тоонун түбүндө атайын ушундай имарат болсо, жер төлөгө кирип барып, шам кармап барып, олтуруп, анан таштар жылып, ал тарых беттериндеги жер суаттарындагы Манас, Индияда, Непалда, Кытайда, Америкада дарыялар, тоолор, көлдөр деген аталыштардан бери түшүнүп, азыр да ушул аталышта турат. Канча кылымды карыткан. Манас угалы дегенде Тетяктан Саякбайдын үнү, Урка Шабаныкы, Каба Атабек, Шабаяевдики аралашкан үн келип туранан азыркы Манас күпүлдөп астында отуруп калса, тоонун таасири, тоонун түбүнө кирип кеткендей абалда болгон адамдар
карап отуруп бир убакта жан жебес жерге дың деп сайылып калкан доголонуп түшүп айтор бир таасирдүү жандуу театралдаштырган бирок жандуу манас чукса булар катуу таасирленмек деген кыял бар да. Дүйнөлүк лидерлер келип угат эле, албетте ошондо жанагы сиз белгилеп өткөн каармандардай окуялар өзүнөн өзү келип чыкмак. Документалдык фильмдер манасчы жөнүндө тартылмак, илимий иштер жакталмак, канча адам манас дүйнөсүнө сүңгүп кирмек. Мунун баарын жасаса болот деп ойлойм. Ошол идеология, ошол жумшак күчтү мамлекет ишкерлерге да сиңирип, мисалы үчүн мына Супара деп ачты. Өзүнчө кыргыздын бир ааламынын бир чет-четин келген, бул сырттан келгендерге бир түшүндүрөйүн деген максатта ушул тамак аш жагында ушул Супара деп ачты, тиги Чуңкурчак деп ачып атат. Андан сырткары мынау Дасмия деген бар. Чоң боз үйдү. Ошол жерде тамактанган адам бул эмне болгон бул? Бул ууктарбы? Бул эмнелери деп сырт баягы керегесинде илинген ар кандай буюм тайымдарды көрүп анана деп жок дегенде эми айтайын дегеним ушул манастын ичиндеги тереңиндеги бир өзөктү дароо эле дүйнө жүзүндө түшүндүрө ала коелу деген маселе эмес. Ушул жок дегенде эл аралык алкакта ой бул эмне бирөө айтып атат го, бул президент экен. Жанында калпак кийген, кемер курчанган, өтүкчөн, бул эмне айтып атат? Айтканда аябай эмоционалдуу айтат экен деп баштапкы кызыгууну жок дегенде жаратыш керек го. Туура айтасыз. Мен ошону практикадан көрдүм. Супара Чуңкурчакта манасчы боз үйүндө олтуруп манас айтканда 60тан ашык өлкөдөн келгендер телефонуна тартып, эми 5-6 жылда көптөгөн адам, 15 000 адам деп коеюн, 100 000ге жакын адам жылына ошондой болгондо. Алар жанман отуруп манас угуп таасирлерин байма-бай жарыялап атты. 5 жылдан кийин, 6 жылдан кийин эл аралык BBC жыйынтык чыгарды. Бул манас ЮНЕСКОда катталган турбайбы? Бул айтып аткан бала бул жөн нерсе айтып атпаптыр. Бул улуу манасты айтып аткан турбайбы деген эл аралык жыйынтык чыкты да, муну ким уюштурган? Супаранын жетекчиси жаңылсына Турданкулова бул дүйнөдөгү 100 айымдын таасирлүү 100 айымдын бири болуп Орто Азиядан катталды. Бул жанагы биз айтып аткан нерсенин этап менен дүйнө жүзүнө сиңген нерсе. Бул албетте Гиннеске катталуудан өйдөн нерсе. Бул манасчылык жолдун өз жолунда эмгек жасоо. Салттуу жолунда эмгек жасоо. Манасыңды айт, башка элдер ошол таасирден улам ошол уюштурган адамды дүйнөлүк мыкты айымдардын тизмесине кошту. Кезегинде Роза Исакова Отунбаева кирген, мен билгенде, кийин билгенде ушул жаңылсына Турданкуловна кирип отурат. Анткени манаска камкордук кылган, манасчыны түшүнгөн, дүйнөсүн көтөргөн. Бул оңой нерсе эмес экен, руханий байлык экен деп катталып отурат. Бул манаска адам кызмат кылганда бир саясатка байланбай, бир максат коюп алып, мен жабышып келип момундай максатыма жетем дебей, чын жүрөктөн манаска ар ким кызмат кылса, ал акыбети кайтат деген сөз да. Бул жандуу нерсе. Адамдар Кудайдын астында кандай сыналып атат, ошондой эле нерсе. Эми ушул маектеги пикирлешүүдөгү мен соңку суроом. Эгерде манасчы Замир мырзага бир мүмкүнчүлүк берилсе, ушул манасты өркүндөтүү, өстүрүү боюнча бийлик жана ресурс берилсе, кана бир көрөлчү эмне кылат экен деп, кандай негизги 3 кадамды жасайт элеңиз? Абдан оор суроо экен. Анткени мен эртеден бери манасчылык табит менен, манасчылык жан дүйнө менен жооп берип аттым. Манас дүйнөсүндөгү суроолорго. Бирок манас дүйнөсүн мен бир кыпындай да четин ача алган жокмун деп ойлоп калдым. Сүйлөп жатып. Өзүм да толбой калдым керек болсо. Анткени оргуштаган нерселер дагы жатат. Бир келген акыл менен сүйлөп жатабыз. Ал эми сиз берген суроодо бул бүтүндөй бийликти, ресурстарын берип кылып көрчү дегенде, мындай
бийлик адамы болуп сүңгүп кирүү дагы мага оор болуп атат. Ал башка дүйнө. Ал таптакыр башка дүйнө. Ал жердеги адамдын ой жүгүртүүсү, кылган иши таптакыр бөлөк. Мен керек болсо элестете алган жокмун да. Ошон үчүн мен билем, ЛТРде иштеп жүргөндө бир учурда манас деген сөз жок болуп калды өлкөдө. Манасчы деген, манас деген сөз жок болуп калды. Саясат таптакыр маданиятты карабай калган дагы учурлар болду. Ошондо мен манасчылардын орду коомдо болсун деп депутат министрлер менен сүйлөшүп, Садык Шерге барып, кел момундай жасайлы деп. Манасчы аш тойго барбайт экен, акындардай болуп акча таппайт экен. Анда салттуу жолун жасайлы. Манасчы манас айтканда сахнадан 5-10 мүнөт эмес, сааттап үйүндө отуруп алсын, жайлоого отуруп алсын, аттап тондо узасын. Ала кандай манасчылар бар деп уюштуруп, ошондо Табылкем Табылдегенбердиев да колдоп, манаш теледолбоорун ачып берген, Садык Шернияз ат мингизген бир манасчыбызга дагы бирөөнө мен ат мингиздиргем, Төлөгөн Касымбеков улуу жазуучубуз Ауезов Саякбек Арлаевка чапан жапкан экен. Ал чапанды Саякбек Арлаев Чыңгыз Айтматовго жапкан. Чыңгыз Айтматов мага жапты эле. Эми ушул чапанды мен бир манасчыга жабайын дегенде, бир манасчыны алып келип мен Самат Көчөрбаевди айтырып, ошол чапанды жаптырып ырымдап. Ушундай учурларды өткөргөнбүз да. Мен сиздин сурооңузга кандай деп жооп берсем, сиз айткан нерсе манасчылардын коомдо орду болсо юридикалык биринчи кадам. Экинчиси окуу мектептеринде, окуу программаларында манасты окутса, университеттерде окутса, манас деген дүйнөнү түшүнсө жалпы. Үчүнчүсү манас деген ыйыгатты ар кайсы нерселерге чаптабастан ыйык сактап жүрсө деген кадамдарды айтмак. Эми дагы бир тактоочу суроо. Негизи ушул манасты өркүндөтүү үчүн ошондой чөйрө керек окшойт деп сиз айтпадыңызбы? Мына Баланча-Баланчаев колдоду, Баланча-Баланчаев бирдеме тартуулады, Түкүнчө мындай кылды деп. Демек, манасчылардын дүйнөсүн, манасчылык өнөрдү түшүнгөндөр көбүрөөк болсо, бул нерсе ишке жылат окшойт. Ошо ЛТРди айтып калдыңыз, ошо Шайырбек Абдрахман уулу ошол кезде эсимде өзүнчө жана ЛТРдин алдына жана атайын чоң бир Манас күнү манас күнү кылып, анан ал кадимки эле майрамдай болуп, керек болсо кадимки айылдагыдай болуп, кой союлуп дегендейчи, жилик тартылып дегендей. Дегеним бул ошол жогорку тарапта болобу, орто тарапта болобу, элдин арасында болобу, манасты түшүнгөн, манасты колдойлу деген, манасты өркүндөтөлү деген, ошол манасчылык өркүндөш үчүн керек болсо, могу манасчыларга үй берилиш керек. Мен үй берем. Манасчылар деген эч бир ойлонбой өзүнүн манасын гана айтыш керек. Ал үчүн мен аларга моундай нерселерди берем, унаа берем деген сыяктуу мисалы. Мен мына эфиримди берем. Телеканалда эртеден кечке манас айтсын, манас күнү болсун, аптанын бир күнү дей тургандай ушу адамдарымдай көбүрөөк болуш керек го дейм, Туура айтасыз. Ошол учурда биз мен өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп 10 саат тынбай эфирде, үзгүлтүксүз түз эфирде манас айта алабыз. Республикада манастын баарын жыйнайлы деп манас күнүн өткөрдүк да. Ал ачылыш болду чындап эле. Ош менен телекөпүрө кылдык, анан кийин Талас менен кылдык. Бул иш учурунда жакшы болду. Ошон үчүн манас бул жандуу нерсе. Бул бөксөрбөйт. Бир учурда бөксөрөт, жок болуп кетпейт. Кайра толкуп ташып чыгат. Мен эмнени эстеп атам? Ушул сөздөрдөн улам. Саякбек Арлаев кезегинде манасчыларга камкордук тууралуу, алардын келечеги тууралуу абдан бушайман болуп көбүрөөк сүйлөчү экен. Кийин Чыңгыз Айтматов Абдуллажан Ахматалиевден манасчылар вариантын тапшырып жатабы? Китеп чыгып атабы? Манасчы жаралап атабы? Бар бекен манасчы деп байма-бай сурачу экен. Анын жакында мамлекет катчы айтып отурат. Демек, бул нерсе улуу адамдардын ой жүгүртүүсү ошол болгон. Азыр коомдо жаратман манасчы болуптур, варианттарын тапшырыптыр, анан мындай болуптур десе, эмне жаңылык бар экен манаста деген кишини уккан жок.
көрөлчү кандай вариант экен, дагы эмнелер толукталып атат дегенди мен уккан жокмун. Ошондон улам бул коомдо улуттук аң сезим түгөнүп баратабы, артка кетип баратабы, бул чоң өкүт го деп ойлоп калдым. Ошондуктан баарлаша турган адам таппай каласың кээде. Бул дүйнө эмес, бул Кыргыздын улуттук баалуулуктары. Ошо баалуулуктарды сүйлөшө турган адам таппай калган учурлар кездешип атат. Эми Замирбек мырза, жанагы өзүңүз айтып кеткендей, бул Манас ааламын ушул саналуу саатта айтып берүү мүмкүн эмес. Бул чындык. Бирок кайсы бир деңгээлде элдин аң сезимине бул Манас деген өзү ким, Манасчылар деген өзү кимдер, Манастагы идея деген бул эмне, ошол боюнча бир чөп башылап болсо дагы бир нерсени айтканга аракет кылдык. Бул негизи айрым бир адамдар коркуп, үркүп, Манас эмне, бул жомок да деп айтып жүргөндөр үчүн жок, ал жомок эмес. Бул өзүнчө бир идея, бул өзүнчө бир мазмун, бул өзүнчө бир маани, бул мындай оюнчук эмес дегенди жеткиргенге аракет кылдык. Мен жеткирип салдык дей албайм, бирок жеткиргенге аракет кылдык да. Ошол нерсени жеткирүүдө сиз жакшы сөздөрдү айттыңыз. Менин суроолорума өтө бир сонун жооп бердиңиз, мазмундуу жооп бердиңиз. Ишиңизге ийгилик, чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк тынчылык бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат, бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик.